Бирок бүгүнкү күндө биз дагы күчөтүлгөн режимде иштерди алып барып атабыз. Кудай сактасын, дагы мындай массовый катталуу болуп кетсе, көбөйсө эмне иштерди кылабыз? Бул боюнча баардык иш пландарды түздүк. Мына азыр буга чейин да биз жыйын өткөзүп, мына жогорку окуу жайлардын ректорлору менен да сүйлөшүп, бүт тапшырмалар берилди. Кошумча мына медицина кызматкерлерине да тапшырма берилди. Дагы кошумча койкаларды даярдап, анан эмне мындай иштер жасашыбыз керек, ушуларды бүт пландарды түзүп. Эми мына шаар өткөндөгү Умурадан келген, Сауд Аравиядан келген жалпы ошо жарандар боюнча Ош шаарында дагы бүгүнкү күндө 12 адам биз кошо учуп келген экен. Аны тактап, мына түндө биз түнкү саат 12ге чейин ошолорду сразу мындай реакция жасап алып чыгып, бүт мындай изоляция кылдык да. Анан азыр бүгүн да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп тактап атабыз. Булардын жакын туугандары кимдер менен контакт болгон, ушуларды кайсы рейс менен учуп келген, ошо рейсте кимдер келген, ошо самолетте, ошолордун баардыгын тактап, мына азыр күчөтүлгөн режимде иштерди алып барып атабыз да. Анан шаардык мэриянын бюджетинен дагы биз атайын акча каражатын бөлүп, кече 700 000 акча бөлүп, мына медицина кызматкерлерине жардамдарды көрсөтүп атабыз. Бул дезинфекция иштерине кошумча күчтөр тартып, мына шаар боюнча дезинфекция иштерин күчөтөлү деп атабыз. Анан эң негизгиси, Кудай сактасын, биздин шаардагы баягы мүмкүнчүлүгү чектелген пенсионерлерибиз, колунда мындай жетишпеген үй бүлөлөр болсо, мен мына сиздер аркылуу да кайрылам. Биз атайын мына резервдик фонддон азыр башталышында бир 500 000 сом акча бөлүп атабыз. Бүгүн азыр бөлүп берип атабыз. Ошондой муктажга жардам үй бүлөлөр болсо, мына Дастан жоопкерчиликти чектелген ишкана менен биргеликте заказ берип туруп, ошолорго мына маска, медициналык мындай дары дармектен жардамдар болсо, мына биз дагы кол сунуп жардам беребиз. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эми мына биз дагы азыр айттык, ушул элибиз туура түшүнүү менен кабыл алып, мына азыр республикалык штабта да Кубат Айылчевич айтты, эч кандай мындай азык-түлүк продукциясына мындай талаш тартыш болбойт. Границалар мына жүк ташуучу машиналарга жабылган жок да, айрыкча Белоруссия, Россиядан келет экен азык-түлүк. Анан мына Казакстан менен Россия менен чек араларыбыз, Өзбекстан менен мындай элге жеңил машиналарга чектөөлөр киргизип атат, бирок жүк ташыган чоң машиналарга чектөөлөр мындай алым салынды, мындай өтө берет. Ошон үчүн мына сиздер аркылуу бүт элибизге кайрылуу кылат элек. Дагы мындай кечээкиге окшоп ажиотаж болушу мүмкүн. Эч кандай кооптоно турган негиз жок. Азыр биз чоң супермаркет мына поставщиктер менен ушу азык-түлүктү мына поставка кылган ишкерлер менен дагы жолугушууларды уюштуруп атабыз. Дан азык ишканаларында дагы мына сүйлөшүп атабыз. 1000 тонна будайлар, ундар Казакстандан келип атат, будайлар келип атат. Азыр Андижанда дагы темир жол аркылуу будайлар келип атат, тегирмендер иштеп атат. Мына элибиз Кудай буюрса аракет кылабыз ушу азык-түлүктү эч кандай мындай проблемасыз элге жеткизгенге. Анан мына Узаргазиевич айткандай, ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, тууган уругубуздан, бала чакабыздан, мына каникул деп атышат да, бул убактылуу мындай мектептерди жаптык да, бул карантин да, карантин. Ушуну да кайрылат элек, мына сиздер аркылуу ар бир ата эне өзүнүн баласын өздөрүнөн баштап үйдөн чыкпай ушу тартипти сактаса дейбиз да. Мына Кытай эмнеси менен жеңди буну коронавирусту? Мына көрүп атасыңар, аябай медиктер койгон талапты аткарып, бардыгы ушуну менен мындай тартипти сактап ушуну жеңип атышат да. Мына Ухан шаарын көрдүңүздөр, бардыгыбыз күбө болдук, биз коронавирусту жеңдик деп атышат да. Мына башка катталган мамлекеттерге алар уже кол сунуп жардамдарын бере баштады. Ошон үчүн биз дагы мына шаардын конокторуна, шаардын тургундарына кайрылат элек, ушул балдарга айрыкча мына биз азыр карантинге алып убактылуу мектептерди жаптык, бирок түнкү компьютерный клубтарда балдарыбыз жүрүп атат. Мына рейдтерди тынбай уюштуруп атабыз, мындан ары дагы уюштурабыз. Мына шаардагы ошол 50 орундан ашкан бардык жеке кафелер, ресторандар бардыгы жабылат бүгүндөн баштап. Мына кечеден баштап жаптык, эскертүүлөрдү берип атабыз. Эч кандай той тамашалар дагы болбойт. Мына спорттук иш-чаралар, мына жакында Норуз келет атат, ушуга карата бардык мындай маданий иш-чараларды да токтотобуз да. Анан эми Кудай сактасын, мындан ары дагы Ош шаары, Ош областы менен биргеликте күчөтүлгөн
режимде иштерди алып барабыз. Горячий линияларды түздүк. Биз суббота, воскресенье же түндүбү дежурстволор уюштуруп, шаар үчүн, шаардын коноктору үчүн кандай кимге эмне жардам керек болсо колсунуп жардам бергенге даярбыз. Сурда болот. Макулбу? Мына азыр биз дагы туура айтып атабыз, биз көзөмөл кылып беребиз. Анан эми мына азык-түлүк боюнча айтып атасыздар. Азыр мына полициянын жетекчиси, налогунун жетекчисине биз укук коргоо органдары менен бирге мына Сайыпжан Эркинбаев биринчи вице-мэр бөлүм башчыларды коштуруп, азыр мына ошол поставщиктер менен, ошол супермаркет, гипермаркеттин жетекчилерин чакырып, бүт ушул азык-түлүктөрдү тактаттырып атабыз. Бүгүнкү күндө складтарда канча азык-түлүк бар. Эми буга чейин да мына ун боюнча тактаганбыз да. Бирок биз өзүбүз үчүн да тактап коелу деп атабыз. Анан эми мындай өзгөчө кырдаалдар катталган мезгилде ушу оору чыгып, мына Кудай сакташы шаар областта катталып калса, биз эми башка өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасын эске алып, мына чаржайыт кылбай, бүт базарларды ачып албай, азыр магазиндер менен сүйлөшүп атабыз. Кайсы аймактарда кайсы магазиндерди иштетебиз. Может, базарларды жабышыбыз мүмкүн, алардын продукцияларын алып туруп, через ошол супермаркет аркылуу саттыртабыз. Ал жерде дезинфекциялап, көзөмөлдөө болуш керек да, тартип болбосо болбой турган болуп атат. Ошон үчүн бул боюнча да тапшырма бердик. Бүгүн кечке чейин жыйынтыктап туруп, биз анан сиздер аркылуу да элге кайрылышыбыз мүмкүн. Кайсы жерлерде баягы магазиндер, атайы дезинфекция болгон магазиндерди иштетебиз да. Тактайбыз да, бул боюнча да кошумча маалымат. Эми бул республикалык штаб менен дагы жетекчилер менен макулдашып туруп, мындай мезгилде иш алып барабыз. Эми бардык жерде эле соода түйүндөрүн иштете берсек, мындай көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн айрыкча Ош шаарынын ичинде мындай чоң мына райондордо да ушундай тартиптерди киргизсек деген ой бар да. Сиздер аркылуу да кайрылам. Ушундай мезгилдерде эл ушундай коркуп, мындай дүрбөлөңгө салып турган кезде ушул аптекарларга, поставщиктерге кайрылат элек. Наоборот, элибизге жардам берип, муну мына шариатта деле, мусулманчылыкта деле мындай ар бир эмелерде айтылып атат да, бул күнөө дагы болот экен да. Ошону мына сиздер аркылуу да суранабыз. Ушу поставщиктерден, аптекарлардан мына бааны өз баасында келген баадан эми азыраак пайданы коюп туруп, мына кымбаттатпай сатса деген. Эми бул боюнча ар бир аптекага мына өзүңөр массалык маалымат каражаттары көп болуп атасыңар. Биз тынымсыз рейдтерди уюштуруп атабыз да, бирок кээ бирки мындай Кудайдан коркпогон мындай ишкерлерибиз чыгып атат, жашырганда эмне ушундай мезгилдерде бизнес кылып калайын, акча таап калайын дегенде. Бирок андайларга биз катуу чара колдонобуз. Ун боюнча айрыкча ажиотаж болду эле. Азыр мына ун базарга 2 контейнерди аштыртып, ошол жердеги дан азык ишканасы түз келип өздөрү сатып атат. Мына 1350тен ашырбоо боюнча болду. Бул ошол дан азык завод өзү алып келип сатып атат да, баягы алып саткандардын колуна бербей, биз түз уюштурдук, ошо өздөрүңөр алып саткыла деп. Анан эми сиз айткан дары-дармек боюнча да, азык-түлүк боюнча да биз баягы башында айтпадымбы? Биз азыр республикалык штаб менен макулдашып туруп, анан шаарда тактап атабыз. Эгер эмелер болсо, ошол бир 5-6 магазинде саттыра турган бир мындай эрежелерди киргизсек деп атабыз да, бир башка мамлекет. Анан дары-дармектер боюнча дагы мына сиз айтып аткандай, азыр мына Нурбек Сүйүнбаевич жыйынды өткөзүп атат. Болбосо баягы тиешелүү аптекаларда саттыртып, ошолорду илишибиз керек пресс-клубда. Бир кошумча айтып коечу, бул азыркы антисептик боюнчачы. Эми антисептикти мындай мына сизге окшоп кызматта жүргөндө ошолор пайдаланса болот, биз пайдалансак болот да. Үйдө отургандарга анын кереги деле жок. Самын турат, самын менен эле жууп койгула болду, сөзүн ачык. Аны да ажиотаж кылып, чуркап барып, өзүбүз көтөрүп атабыз да бааны. Ал транспортто жүрсө, же болбосо бир үйгө кирип чыккан, жумушта жүргөндөргө керек. Аны үйдүн шартында деле жасап алса болот. Арзан эле, спиртти пайдаланып, дагы бир кошумчалар пайдаланып, интернетте баары жүрөт. Ошондуктан баягы мода катары кабыл албайлы да муну. Антисептик эле сактап калат экен дегенден, бул ошол эле тазалыктын, гигиенанын бир белгиси. Менен баягы үйдөгү айылдарда үйлөрдө өтүп атат да, мисалы 40 жылдык дегендер, ушуларга да бир чара көрүлөт, тыйым салынабы? Сөзсүз түрдө биз жанагы айтып кеттим го, ыктыярчылар, добровольцы депчи, биздин уюштуруп атпайбыз, ошо айыл кеңештин депутаттары менен биргеликте ошолор үймө-үй кыдырып, ушул чыккан чечимдердин баардыгын жеткирет элдерге. Үймө-үй кыдырат. Эмне үчүн дегенде биз кечегине Куршапта кээ бир журналисттер барды.
базардагы жана ундун баасын карап барганда ошол жерден аксакалдар элдер айтып атат да силер айтпай атасыңар депчи. Эми телевидение аркылуу байма бай баардыгы эле айтылып атат, тазалык боюнча, гигиена боюнча, көчөгө чыкпагыла, баардыгы айтылып атат. Бирок ошо телевизор көрбөй калгандар да бар, көбүнчөсү интернетте отурат. Официалдуу бийлик, премьер-министр баш болуп, мэр, область акимдер кайрылып атат, аны уккусу келбейт. Аты жөнү жок бир фейктер жазып койсо ошого ишенгендер да көп да. Ошондуктан мен айтып кетем, ошо официалдуу бийлик бар. Ушундай абалда бийликти угуш керек, ошо бийликтин айтканына баш ийиш керек. Мына бүгүн кечээки муфтийдин да кайрылуусунда айтылып атат, ал киши дагы ошо өкмөт чыгарган чечим токтомдун баарын аткарганга милдеттүүбүз баардыгыбыз депчи. Ошондуктан ушул маалыматты жеткирүү боюнча ошо жергиликтүү бийлик органдары да иштеп баштады, тапшырма берилди бүгүндөн баштап. Ошондуктан эми ойлоп атам, баардыгыбыз эле мындай бир акыл эстүүлүк менен, сабырдуулук менен абийирибизди кетирбей, ушу бир жакшы абалды жөнгө салып алабыз деген ишенич бар да.